Bilem деген. Ошентип мен 50ге чыктым. 20 жашымда келгем ушул жерге. Азыр кыдырып жүргөн максатым ошо ККМ боюнча мен сиздердин ой пикириңиздерди билейин деп кыдырып жүрөм. Дордойго бардым, мына азыр биякта кыдырып жүрөм. Көчөдө отурам. Жакшы түшүндүрүү иштерин биздин өкмөт жүргүзө албай калып, ошондон Рахмат, турат азыр. Мына 8 миллионго чейин чек бар бизде. Силер мисалы азыр патент алып соода кыласыңар, айына 1000 сом, 5000 сомго чейин. Ошону 8 миллионго чейин оборотуңар жетпесе, эчтеке албай соода кылгыла деп атам. Абдан жакшы. 8 миллион деген ал миллионер. Кичине өйдө көтөрөлү. Мен 10 миң сом оборот кылам азыр. 10 миң сом. Күнүнө 10 миң сом. Ошондо бир жылда сиздики 8 миллионго жетпейт. Жетпейт. Эгер жетсе берем, өз калам менен берем. Макулдук 8 миллиондон ашса, анан кийин 1%. Бирок эч жерде место жок. Көйгөйлүү маселе ушул. Сен басып алган. Анан мындан кийинки маселе деле мендей болбосун, муундардын келечеги үчүн мамлекеттештиреңизчи. Келечек. Өтө оор экен, бирок кылып атабыз. Оор болсо. Аракет кылыңыз, биз болобуз. Кыял чечилет 10 жылдан бери жолдошу кыялдын зданиясынан алганбыздар договор менен мындан 10 жыл мурун эми азырында эмет салды бизди, печатать этип салды, чыктылар деди. Жолдошу эле экинчи группада мындай. Анан эмнеге чыгылады? Аренда акмар төлөбөй атасың. Жок төлөйбүз, как дистанциясы. Чыкпайт, биз лист алып бөлөккө беребиз дейт. Анткени кыялдын директору. Анткени кыялдын директору алмашкан сайын биздин ошо кичинекейбиз, ошо камыл проблема. Проблема ошо кичинекей камыл калды деген бирөө жаза, и то жазалгандачы. Ошо проблема. Жолдошум өзү экинчи группада. Эгер арендасын убагында төлөп аткан болсо, неге чыгарып атат? Сен карап фуги менен разбираться этип, эжеге жардам берип кой. Ай мен сиз менен кантип байланышам? Жазат азыр дандарыбыз. Жазды? Базар сайында санден болот да. Санден биз мейли санден боло берели десек, сыртта студенттер болду. Аны төлөбөйт, эшикке төлөгөндө иштеп атат. Ошондон мерге айбек. Биз мындай кылайлык. Мына мен сизге түшүндүрмө берейин. Санденде жаңы жылдын астында биз силерге ыңгайлуу болсун деп туруп 12 чейин көрүп турабыз. Бирок азыр көрүп атасыз базардын акыбалы. Эгер биз Санденди убагында өз эмесине өткөрбөсөк, мындан да жаман болот. Мейли, мен түшүнөм башкача. Мен могу базардын ичин жаап коюп атасыңар да. Сыртында стихийный торговля өз жайнап. Биздин отуруп, биздин дагы продуктлар бар, биздин дагы эметип кете турган, бузуп кете турган нерселер бар да. Ошон үчүн базарды 11ге чейин Санден кылбайсыңарбы? Түшкө чейин Санден кылбайсыңарбы? Ошондо кылбайсыңарбы? 11ге. Азыр инфекцияга байланыштуу мына вакцинация. Эми инфекцияга иштесеңер, анда баарын жапкыла, базарды таптаза кылып койгула, ачкандарга штраф салгыла. Биз ага каршы эмеспиз. Сей менен мына штрафты салдык көчөгүнү мен пандемик мен күндө текшерип атам. Мен күндө базар 6-күнү ушерде текшерип, акимге күндө звонок атам. Аким жокпу Руслан? Мен. Руслан, мен сага күндө звонок этип атам. Салык деген балага дайындап атасың, туурабы? Эми ушу биздин мен көчөгүнү келдим. Сандендичи жокко чыгарган. Жокко чыгарган болбойт. Түшкө чейин 11ге чейин, хотя 11ге чейин. Ошолап коебуз, эми 11ге чейин. 12, 1ге чейин, анан 12ден кийинки өткөн күнү дагы киргизип. Анда өткөндө жаңы жылдын астында кылгандай кылайлы. Ошондой кылгыла. Эгер аны да алып кете ала турган болсо, бизде деле ошондой кылгыча 12ге чейин эми биздин эң башкы базарда ким? Аким. Эми өкмөттөн турасыңар. Стихийный торговля гүлдөп өсүп атат. Сыртта бирөө налог төлөбөйт. Биз билдеген жерге ошол жерге местага налог төлөйбүз. Бүт баарын биз ошо ош базарын ичи көтөрүп атабыз. А сырты Санден коррупция. Мен ошо бетиңерге эле айтайынчы мына. Коррупция, президенттин көзүнчө айтайын. Бул коррупция. Милиция деп атабы, аким деп атабы. Мен ушуга гана 10 жылдан бери кармашып келатам. Милициядагы жакында алмаштырдык. Мен мына ГУВДга тапшырма берип, милицияларды алмаштыргам. Алмаштырсаңдар кайда жок болуп атат. Эмеси бар деп. Мында Жумагулов деген Данияр деген бала иштеди эле. Кудайыр гана тазалап иштеди эле. Андан бир бала келди, жоош экен, аны вообще эч ким тоготпой калды. Мен ушу атайын чыкпайт элем, ушу Жапаров келет деген үчүн чыктым. Келгенден бери сиз байкап атсаңыз керек, стихия менен тынбай күрөшүп келип атат. Тынбай күрөшкүлө. Мынчалык болгон эмес болчу. Мынчалык болгон эмес. 5-6 айдан бери тытынып келип атат. Карасаң, Ош базарды базын саты карап көрсөң балекетин. Ош базардын бүт тегереги стихийный торговля. Ортодо базарда соода жок. Биз налог төлөп атабыз. Санденди жанагыдай түшкө чейин бүткөн. Мен мэрияга да барып атам, акимге да барып атам. Ошондой баштап ошондой кыл, балекетин алайын. Садыр Нуркожоевич, прессага бир аз маалымат берип коесузбу? Мен да өзүм
Оштан келдім. Genenerek Айыңнан келдім. Bizde ben 47 yıl oldu şeyde yaşaganына. Eşek at менен суу. Суу неге бизге барбайт? Ана кызылга барган, Шорошатка барган, ортодо, Бостонда жок. Ушуну бир карап койбойсуңар. Altınbek Bondaydı, Yazma çözüm nemeni, yazma ona. Ben düşündüm Boston. Oldu, rahmat. Tormuz başka jay tapaptır beni. Keyinroq жерге барбай. Buna bek yazılır. Yağına ötecek durun. Жоқ, мен кіре алмайдым тияғымен Неге киргизбейт? Бияқ хотымен кіреді, бияқ жауап салды. Anlarsın. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн азыр ошо президент Садыр Жапаров Ош базарды кыдырып жүрөт. Ал соодагерлер менен жолугуп ушул кассалык аппарат боюнча түшүндүрүү иштерин жана соодагерлердин оюн сурап билип жатат. Андан тышкары дагы ушул соодагерлердин дагы ар кандай көйгөйлөрүн угуп жооп берүүдө. Ал менен коштоп Бишкек шаарынын мэри жана акимдер коштоп жүрөт аны. Белгилеп кетчү жагдай президент Садыр Жапаров прессанын суроолоруна жооп бербей тургандыгын билдирди. Бирок анткени менен анын маалымат катчысы иш-чаранын соңунда атайын пресса үчүн жооп берет деген ишарат кылды бизге. Bir metre, şunu koy, bir metre, bir olsaydı. Koy şuraya, koy. Baktığım o ben bir bir metre, bir metre. Kadir ağa! Ne sorumuz var la? Oy, толтырамын. Беребиз түзөпүрдөбүз. 2017'den beri бакчы кайрылган жерим калдым дедим. Не маселе боюнча? Я. Жок, прессага айтсаңыз угат да. Коомчулукта билсин да. Жок, айтыңыз азырына. Түзөпүрдөбүз биз. Мына менде түзөпүр. Не маселе айтсаңыз? Биз чагылдыралы. Кайрылдым, муну бирөө алып койду.
Бұл жақта атайын Садыр Жапаровқа биреже кайрылам деп жаңадан бери кыйкырып келе атат. Өткөр. Урматтуу президент! Президент! Биякта апа жолугам дейт. Садыр Нуркожоев! Мына. Сен неге кылып атасың? Кабыл алып болдуңбу? Сен ошентип сени апа барды болду. Балдар алып Азыр. 5-6 бермем. Алып койчу. Жок, тартатазган эми. Колун телефон ойдо. Эжен көйгөй тартып. Мен да көйгөй. Жок, түз эфирде болуп чыкты. Азыр. Өткөрчү. Кичинеле ышып болсун. Мейишти. Кичинеле жөнүнө когумен тартып жатам. Жерден тартып бербейсиң. Жерден тартып. Жок, укпай атпайт. Мен максатым алып беришип кеткенди. Кемел өткөр. Баскалбады да калас. Кемел өткөрчү. Апа, Болдum. Нормально. апа, Жардам беребиз, апа. апа, не маселе боюнча кайрылдыңыз? Жардам сұрапына болуп алып сүйлөбөйт укпайт. Президент кабыл алды, э? 4 баласы бар. Ушуга жардам беребиз. Жардам беребиз, апа. Апа, жардам беребиз. Эчтеке каратпайбыз, багытым бар. Өз кабыл жардам беребиз. Өлгөндө тынчырак ойлойбуз. Садыр Жапаров. Беймаза болбой элейбиз. Жетип калбасын 4 баласы. Сизди президент кабыл алды? Калган жок. Президент кабыл алды? Алган жок, эч ким кабыл алган жок. Түспөгөн эч ким калган жок. Барбаган жерим калган жок. Комшум көтөрүп жүрөт мына. Каналдардын баарын ачыптым, эч ким көңүл бурбайт. Бирөөнөн жакшыгам, бирөөнөн жаманугам таптаңдап жүрөм. Башкасы кетип. Кабыл алган жок дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде ыйлап жаткан апа ушул президент Садыр Жапаровка кайрылды. Анын келини жана балдары биринчи топтогу майып экенин билдирип, ошо жардам сурады. Бул жерде анын жардамчылары эжени кабыл алгандарын айтышып, президент номерин алып калгандарын билдиришти. Бирок анткени менен биз да эжеден өзүнүн комментарий алууга аракет кылдык. Ал эч ким кабыл алган жок, суроом жерде калды деген пикирин айткандай болду. Жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо мен дагы бир рет маалыматтар берип өтөйүн. Бүгүн президент Садыр Жапаров Ош базарында соодагерлер менен жолугуп жүрүшөт. Ал жаңы жүрүп жаткан кассалык аппарат боюнча түшүндүрүү иштерин жана соодагерлердин оюн пикирин билүү үчүн келгенин билдирди. Андан тышкары дагы соодагерлер бул жакта бир канчалаган маселелерди көтөрүшүп, президентке өзүнүн суроолорун берүүгө үлгүрүп жатышат. Айзын айтамын. Нурту? Нурту. Прямо эфирде? Ооба. Көйгөй барбы? Жок, көйгөй жок. Сен ошол кайгы Урматтуу көрүүчүлөр, биз ары президент жакка кирүүгө уруксат берилбей жатат. Ошол себептен мен алыстан алып берүүгө аракет кылып жатам. Бул жакта
Biz soğukta ısıp pişiriyorlar. Ne oldu? Biz ordusuzdan verişteyiz. Biz mesleğini vermeyiz de. Profotlar iki jakta. Arkazda da profotlar aldık da Gel boş yolda uyar da Özün elenemesin öyle Bizge okşap niye soğukta 2 saat otursun ne olmasın? Ben usulcada 35 yıldan beri soda. Joyca bulmaysan boşatıp aldı otağı. Boşaltma değil. Arkada öyle suda kısıtar. Özün elenemesi var da. Biri adam okatına iştirak ediyor. Ana biz kayka var. Okat kılas, kayka var okat kılas. Biz 30 yıldan beri soda kılas bu yerde. Bir adam kelli oluyor, bizi koymayın. Adamlar soda kılıyorlar. Boşlarını koymayın, çetişkin iş gerek de. Kançalan adamlar kodat, kontrabat artistlerden. Kançalan adamlar aksalarını alsada. Onların araç gerek de hakkına. Kançalan adam... Biz de kançadılar beri soda kılas bu yerde. Tart. Kadraga familiyam жазабаңыз. Не маселе бойынша қайрылдыңыз ба? Чечпейсіз. Иә. Сұрау бере албай қалдыңыз ба? Бере албай қалдым, тартып бербеді. Айтсаңыз не Ой, чеше албайды дейсің. Бұл жақта көрүүчү дагы бұл жақта саудагерсіз бе? Жоқ, вообще қылмайын. Başka вопросмен неме қылғанда, вообще ешкім билік үйленіп кетіп қой дедім. 2017 жылдан бері. Не маселе айтсаңыз енді. Гүлбаршын Байымбетова деген қайрылған МИД департамент Кыргызский республикаға ошол билет менің историямды. Жоқ, айтсаңыз қысқаша эле. Не маселе боюнча эле. Айт, зачем оны жария қылып? Гүлбаршын Байымбетова деген бар. МИД департамент иштейт. Кыргызский республика ошого билет менің историямды. Ошого айрылгам. Жоқ, не маселе боюнча? Кереги жок жария кылам. Ишенимиңиз кеткен бе ошончо? Вообще 2017 кайрылбаган жерим калган жок. Посольствого да кайрылдым, ал да чечпеди. Азыр президентке барып бергенде болдуңуз го суроо. Ай, уңушты тартып албадыбы? Жетпей калды сурооңуз. Жетпей калды. Неге? Үнүм тартып алды жанына. Мындай чоңураktын жолго түшпөп турду. Азаттыкка да кайрылдым, азаттык деле эме алган жок, вопросун чечкен жок, азаттык радиосуна кайрылдым. Тарт стори. Калтеп коесуң, сизге эме историям айтып берейин. 701. Мен Жапаровка кирейин деп жүргөм дедим, вообще чечпей жатпайт. О, мына мен түз эфирдейм да. 701 адамда местасы жоқ жүрөбүз. 701 11 33 45. Кандай места могу сиздер, сыртта каласыздарбы сода? Атыңар ким силердин? Жодар. Местасы жоқ жүрөбүз. 10 жылдан бери иштейм. Номериңди айтып койчу, канча дедиң? 701 11 33 45. Жодар. Брат, мен бир эме алып коюңузчу, мен Азаттык радиосуна деле кайрылгам, бирок чечкен жок. Кайрылсы. Кет калдыбы? Кетип калды. Жок. Урматтуу көрүүчүлөр. Кетип калдыбы? Кетип калды. Hareket kılıp görünüş ya. Gülbarsın Bayımбетова деген эже бар. Департамент мүчөсү керек. Таанысыз я? Жок, тааныбайм. Ошо айрылгам, ошол билет менен историям. Синтабек телеканалга айрылсаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эле президент өзүнүн кортежи менен Ош базардан чыгып кетти. Биздин бир канча суроолорубуз бар эле, бирок чыгып кетти. Биздин бир канча суроолорубуз бар эле. Бул жакта да пресстанын өкүлдөрү жүргөн. Суроолорубузга жооп ала албай калдык. Эки каршы. Буга чейин маалымат катчысы атайын иш-чара бүткөндө атайын пресса үчүн маалымат берерин кабарлаган. Биздин каналга жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо, мен да бир ирет маалыматтар берип өтөйүн. Бүгүн президент Ош базарга келип, соодагерлер менен жолугушуп алардын үнүн укту.
конкреттүү кайсы маселе десеңиздер, ал ушу кассалык аппарат боюнча соодагерлердин ой пикири кандай экенин билүүгө аракет кылып кетти. Андан тышкары дагы бир канчалаган соодагерлер өзлөрүнүн көйгөйлөрүн айтышты. Ошол эле монтип тачкада соода кылган, Ош базарын тегерегинде соода кылгандар президент Садыр Жапаровго айрылып, Ош базарынын ичинен орундарды алып берүүнү өтүнүштү. Бул боюнча президент Бишкек шаарынын мэрине кайрылып, бул маселелерди чечүүнү дагы билдирип өттү. Аны коштоп ошо район акими жана Бишкек шаарынын мэрлери жүрөт. Дагы бир рет айтсам, тилекке каршы прессанын өкүлдөрү президенттен маалымат ала алган жок. Тагыраагы ал кыдырып жүргөн маалда ошол милиция кызматкерлери Супер KG порталынын журналисти Жылдыз Жүскенбаеваны алып кетүүгө, кармап кетүүгө аракет кылышты. Анткени бирок ал журналист өзүнүн прессанын өкүлү экенин жана тастыктоочу документтерин көрсөткөнүнө карабай алып кетишти. Бирок муну байкаган президенттик аппаратта иштеген кызматкерлер прессадан экенин айтышып алып калышты. Бирок буга да карабай милиция кызматкерлери өзүнүн туура эмес аракеттерин жасап алып кетүүгө аракеттерин көрүштү. Ушун менен түз эфирибизди аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.